бир топ кызуулукка берилип, бири-бирибизге шек келтирген сөздөрдү айтылган болчу. Ошол сөздөн баштайын. Менин атыма деле менин иним Мурадыл Мадаминов деген батыр 85-жылы дачада жашап жүргөн деген доомат коюп атат. Ал кылмыш эмес деп эсептейм. Бирок биз карточка менен жашаганбыз деген ал калп. Бул Абсамат Масалиевич атама шек келтирип турган сөз. Бул кем акылдык деп башка да эсептей албайм да. Бир гана нерсеге карточка болчу, аракка карточка болчу 80-жылдары. Балким ошону ичпей калгандыр да, мен билбейм. Экинчиден, мына 2 күнөн бери, 3 күнөн бери талкуулап атабыз, ар кандай сөздөр айтылып атат. Бирок кандай десек де биз баарыбыз бир жыйынтыкка келип атабыз. Модернизация керек, кредит алганыбыз негизи туура эле, аткарылышы начар деп. Төрдө турган премьер-министрлер мурункулар отурат, министрлер отурат, азыркылар мурункулар жооп берип атат. Ушул жерде ачык көрүнүп атат. Ким мамлекетти башкарган? Башкарган киши мамлекетти бийлеген. Президент түзмө-түз премьер-министрдин башына аттап туруп, министрге буйрук берген, бул эч качан туура келбейт мыйзамга. Бул конституция бузуу деген сөз. Мен сунуш бергенмин, кол тийбестикти алуу боюнча мурунку президенттен. Сөзсүз эле Масалиев айтты, эртеңки күнү кол тийбестик алынат деген ой болбош керек. Ал мыйзам өзгөртүш керек да. Мен сунуш берип атам, мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Себеби мындай болуп атат да. Иштеп жаткан президентти жоопко тартса болот экен, импичмент аркылуу. Иштеп жаткан депутатты жоопко тартса болот экен. Ал эми экс-президентти эч ким эч качан эчтекеге тарта албайт экен да. Мен эстетип коем, бул өз мезгилинде Аскар Акаевди тезирээк кетсин деп ушундай нормалар калып калган экен да. Андай болбойт эч качан. Бир гана Кыргызстанда бир адам эч качан эчтекеге жооп берилбейт деген бул конституцияга да келбейт. Ал жерде биринчи бет беренелерде баары тең мыйзам алдында деген сөз бар. Анан биз урматтаган мурунку президентибиз дайыма кайталап жүргөн 100 жолу. Акыркы конституциялык реформанын алдында айткан, мыйзамдын алдына баары тең болот. Коррупция боюнча суроо болбош керек деген. Же анын сөзү эмеспи? Ошондуктан мен жоопкерчиликти толугу менен карашыбыз керек. Дагы бир маселе айтып кетейин. Акыркы учурда Сапар Жумакадырович жана башкалар бир-эки ойлор жүгүртүп атат да. Эгер мындай ызы чуу кылсак, кытайлыктар менен мамиле бузулат деп. Андай сөздү айтпагыла сурадым. Кытай мамиле менен биз бузбайбыз. Биз аларды урушкан жерибиз жок, аларды сындаган жерибиз жок. Алар биз сураган нерсени куруп беришти, биз сураган нерсени беришип атат. 1 миллиард 700 миллиондон ашык долларды, алардын ашча акчасы бар. Берип атат биз сурагандан кийин. Эгер биз өзүбүз сарамжалдуу, рационалдуу иштете албасак, биздин айып болот да. Аны элдин алдында мына депутаттар ушундай экен, тополоң көтөрсө, мамиле бузулат деген ал калп сөз. Биз де сиздерден кем эмес патриотбуз баарыбыз тең. Фракциянын 2 мүнөтү калган сиздерден. Ошон 1 мүнөтүн берейин, 1 мүнөтүн Мирлан Исакбекович суранып атат. Хорошо. Фракциянын 1 мүнөтү гана берди. Башканыкы бере албайт. Ошондуктан мына прокуратура, АКС кызматкерлери айткан, бүгүн айтылган сөздөрдө силер үчүн жумуш көп болот да. Жаңы жагдайлар чыгып атат. Биринчи кезекте мен сиздерден суранат элем. Ар бир бийликтин тармагы өзүнүн милдетин аткарыш керек да. Бирөөнүн милдетине аралашпаш керек. Бул жерде чоң мамлекеттик кылмыштын белгилери болуп атат. Ал эми коррупция эми ажыс эмес болуп да жытын сезип атабыз баарыбыз тең. Анан EPC деген жанагы балекет контракт бар экен, туура. Ушул турушу менен договор түзгөндөн кийин биз текшере албайбыз аны. Ошондуктан сиздер деле туура эмескече жанагы плоскогубцы алып келип алып шоу кылганыңар туура эмес да. Ким инициатор болсо да. Кеп анда эмес да. Кеп бизге эң негизги биз эмнени курдук, канчалык кыштын күнү пайда берди. Кеп ушундо. Пайда болгон жок, жетиштүү. Ушуну эске алып туруп мен ушул төрдө турган коргоо органдарына баарына катуу талап кылат элем да.